Elibizdi sүйgөн patriotlar керек болуп атат. Айланайын милиция кызматкерлери, сиздерден сураныч, элибизге тагыраак адеп менен, жакшы мүнөз менен элди тарбияга чакырбасак, эл бузулуп баратат. Эл ачарчылыкты буяка койгула. Бул курсак ачарчылыгын буяка койгула. Руханий кризис болуп атат бизде. Мореки жан дүйнө кризиси болуп атат. Кулак тойгон көз ачка, курсак тойгон төш ачка заман болуп атат. Төш ачка, можерлерибиз ачка болуп атат. Элдин можери тойбой атат. Адам баласы ушундай болот экен негизи. Адам баласына бүт байлыкты, дүйнөнүн байлыгын берсе дагы, Кудай Таала айтат, адам баласына бардыгын, адам баласы дейт. Дүйнөнүн байлыгын бардыгын берсем дагы барбы деп сурар элең дейт. Сен жалгыз гана топуракка тоесуң дейт. Можерибиз топуракка гана өлүп гана тынбасак, бул жер тойбойт экен, кой берип койсок кете берет экен. Ушунча мүмкүнчүлүк болуп атат. Мечит бар, азан бар. Мурунку союз мезгили, 70 жылдык союз мезгили жок. Мечит турат, Куран окуганга китеп бар. Телевидение, радио жана башка интернетте угуп атабыз, бирок дагы эле Кудайыбызды тааныбай атабыз. Урматтуу бир туугандар, бул дүйнө ушундай сыноо дүйнөсү. Бул жерден келебиз, чыныгы тигил дүйнөнү көздөй көчүп кете беребиз. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат экен, ат-дүйнө мазраатул ахира. Бул дүйнө тигил дүйнөнүн эгин талаасы дейт. Жакшылык кыла турган болсок, жакшы бир иш кыла турган болсок, намазыбызды, орозобузду көрдүн ичинде кыла албайт экенбиз. Азылыгыбызды, зекет, садакабызды, ата-энеге жакшылык, кошунага жакшылык, мамлекетке кылган жакшылык, жетим жесирлерге жакшылыкты бул дүйнөдө кылып калат экенбиз. Көрдүн ичинде ал нерселерди кыла албайт экенбиз. Кылсак ушул дүйнөдө жакшылыктарыбызды кылып калалы.